Ассаламу алейкум достор. Bir günü balası atasına келет тагын мактанып баштайт. Атаке, менде өтө чынчыл, өтө берилген, өтө таза достор бар. Алар мага дайыма жардам берүүгө, атүгүл жандарын берүүгө даяр. А сизде ушундай достор барбы? Дейт. Баласын карап турган атасы баласына ушундай сунуш киргизет. Балам, кел ошол чынчыл досторуңду бир сынап көрөлү. Экөө тең макул болуп, кой союшат тагын, койду капка салышат. Каптын сыртына кандар жайылып кетет. Баласы капты көтөрөт тагын, биринчи досунун үйүнө барып туруп тыкылдатат. Дос чыгар замат мындай дейт. Досум, мен бир кишини өлтүрүп алдым. Аны кайсыл жака көмүштү билбей атам. Жардам бере аласыңбы дейт. Караса, капты көтөрүп турган досунун бети башы, колу кан, каптагы кан. Коркуп кетип, досу, кечир досум, мен сага жардам бере албайм. Менден алысыраак бол деп, дароо эшик жаап салат. Бала экинчи бир досунун үйүнө барат. Ал досу дагы дароо эшик жаап салат. Үчүнчү досу көрөр замат жаап салат. Кыскасы достордун баарысы кан болгон мүшөктү көрөр замат эшик жаап салат. Башын жерге салып, кайтып атасынын алдына келет. Атаке, ал достор мага чыныгы дос эмес экен, мага жардам беришпеди дейт. Данышман атасы баласын күлүп карап турат тагын, кел эми балам, менин досторумду бир сынап көрөлү дейт. Өзүнүн эски бир досунун дарегин берет тагын, ошол досуна жынтат атасы. Атасынын досуна үйүнө келип эшикти тыкылдатса, атасы куракта бир киши чыгат. Ал кишиге карап туруп, бала, кечиресиз, мен баланча досуңуздун баласы болом. Мен билбестен бир кишини өлтүрүп алдым. Бул мүшөккө салып алдым. Мага жардам бере аласызбы дейт. Атасынын досу кир балам деп туруп, баланы киргизип, олтургузуп туруп, дароо роза гүлү өсүп турган бакчанын топурактарын казып, ошол жерге мүшөктү көмүп туруп, үстүнө кайра роза гүлдөрдү билинбегендей кылып туруп эгип коет. Анан балага келет тагын, сен атаңа бар дагы саламайт. Эч сарсана болбо, бул сырды эч ким билбейт дейт. Аябай таң калган баласы кайра атасынын алдына келет. Атасына, атаке, сиздин досуңуз аябай чынчыл, аябай берилген дос экен. Мен таң калдым дейт. Атасы кайра, кое тур балам, сыноо бүт элек. Сен эртең намаз убагында барасың дагы, ошол досум мечиттен чыгып келатканда досумду элдин көзүнчө акырат кыласың. Атүгүл ошол досума кол көтөрөсүң дейт. Көрөбүз, досум мени сатабы, сатпайбы? Байкап көрөлү дейт. Макул болот дагы баласы эртеси намаз убактысы бүткөн кезде атасынын досун элдин көзүнчө токтотуп алып туруп, кыйкырып, сөгүп акарат кылат. Атүгүл бир-эки жолу чаап ийет. Атасынын досу баланы күлүп карап турат дагы. Эй жигит, атаңа айтып бар. Мен бир-эки шапалак үчүн, бир-эки акарат сөз үчүн роза гүлдөр өсүп турган бакчаны бузбайм дейт. Башкача айтканда, сен мени канчалык акарат кылсаң дагы, чыккынчылык кылсаң дагы, мен сенин атаңды, башкача айтканда, досумду мен эч качан сатпайм дейт. Азыркы күндө дагы коомубуз, биз, мен жана сиздер бүт баарыбыз ушул сыяктуу чынчыл мамилеге, чынчыл достукка, акыйкатка муктажбыз. Айлананы материализм каптап турат, формализм каптап турат. Бирок жүрөк сокконун токтоткон жок, сезим сезгенин токтоткон жок, акыл туйганын токтоткон жок. Келгиле достор, ушул куралдарыбызды жакшыраак иштетели, сезели, туялы, көрөлү. Чоң рахмат.